11 каналында АКШ-дагы шайлоо темасын улайбыз. Кесиптешим Элеонора дал ушул АКШ-дагы шайлоонун өзгөчөлүктөрүнө токтолмокчу. Менимче Америкадагы шайлоо системасындагы өзгөчөлүктөр президенттикке талапкерлерди жылдыруудан башталат десек болот. Америкада өлкө башчысы болом деген адамга негизги талаптар кандай экен? Рахмат, Назик. Ушул президент болчу адамга Америкада кандай талаптар бар? Эң негизгиси, президент болом деген адам ушул АКШ жараны болушу керек жана АКШда төрөлүшү керек. Мындан тышкары жаш курагы боюнча айта турган болсом, ал адам 35 жаштан жогору болуш керек жана өзүнүн өмүрүнүн 14 жылын ушул Америкада жашап келиши шарт. Негизи эле Америкада ушул президентке талапкерлерди сүрөндө же болбосо көрсөтүү бир аз өзгөчөлүктөргө ээ. Айталы, ушу өзүңүздөр билесиздер, Америкада эки негизги республикачылар жана демократтар партиялары бар жана бул партиялар ушу партия ичинде өз талапкерлерин февралдан баштап эле алдыга жылдыра башташат. Ушул ноябрда боло турган президенттик шайлоого чейин эле. Жана ал талапкерлердин суурулуп чыгышы ушул июль айына барып бир аз аныкталып токтолуп калат. Ал убакка чейин ушул АКШдагы ар бир штатта талапкерлерди сүрөндөө боюнча жана праймериз, кокус өңдүү процедуралар нерселер өтүлүп, ошо партия тарабынан бир адам табылып, аныкталып, жана ал партия тарабынан бекитилет. Партия тарабынан бекитилгенден кийин ушул шайлоого жакын ошол эки негизги партиянын талапкерлери телевиденияда ошо сыналгы аркылуу теледебаттарга чыгат жана ал теледебаттар 3 жолу өтөт жана бардык ушул дебаттар бүт өлкө боюнча көрсөтүлөт. Негизинен эле талапкерлерди жылдыруу боюнча айта турган болсом, ушул Америкада президентке талапкерди көрсөтүлгөн талапкерлер мурда кийин сенатор болуп иштеппи, же болбосо кайсы бир штаттын губернатору болуппу, же жок эле дегенде ушул жогорку аскер кызматындагы адамдар болуп, буга чейин эл көзүнө көрүнүп калган, эл оозуна алынып калган адамдар ушул талапкерлиги көрсөтүлөт. АКШда шайлоочулар коллегиясы деген түшүнүк бар. Шайлоочулардын өзүнөн добуш алуудан мурда ушул шайлоочулар коллегиясынын добушун алуу маанилүү делет. Бул институттун шайлоодогу ролу кандай? Себеби бул дагы башка өзгөчөлүктөрдүн бири да. Ооба, туура белгиледиңиз. Негизи АКШда ушул шайлоочулардан мурун дагы ушул шайлоочулар коллегиясынын берген бүтүмү же алардын добушу абдан маанилүү деп эсептелет. Себеби шайлоочулар коллегиясынын акыркы бүтүмү ушул шайлоонун жыйынтыгына түздөн түз көз каранды десек болот. Учурда Америкада 55 штат жана 1 Колумбия округу бар. Жана бүт өлкө боюнча санап келе турган болсок, Америкада баш аягы ушул шайлоочулар коллегиясына 538 адам кирет. Жана ар бир штатта алардын саны ар башкача. Мисалы үчүн калк жык жайгашкан дейlikпи, Калифорния штатында ошол шайлоочулар коллегиясынан кирген адамдардын саны 55 санды түзөт. Ал эми кичине калкы сейрегирээк, азыраак Батыш Вирджинияда болсо, ошол шайлоочулар коллегиясына болгону 5 гана адам кирет. Президент болом деген талапкер ушул шайлоонун жыйынтыгында биз башта айткан 538 ошол шайлоочулар коллегиясына кирген адамдардын эң жок эле дегенде 270 адамдын добушуна ээ болушу керек. Негизи эле шайлоочулар коллегиясы, органы, институту кандай түзүлүп калган, бул да өзүнчө бир кызык нерсе. Тарыхына кыскача токтоло кете турган болсок, ушул АКШда, Америкада 1787 жылы биринчи конституция кабыл алынган жана ошол конституция кабыл алынып жаткан убакта Америкада болгону 13 штат болгон экен. Жана ошол майда штат өкүлдөрү алардын кызыкчылыктары, добуштары чоңураак штаттардын басмырына калып калат, же болбосо алардын кызыкчылыктары эсепке алынбай калабы деген коркунучтардан улам. Жана ошол убакыттагы айрым саясатчылардын ушул Американын президентин бир эле күндө жалпы добуш берүүчүлөрдүн бир эле добуш берүүсү менен тандап коюу бул тобокелчилик болот деген оюнан улам ушундай саясий система ойлонуп табылган. Жана ошондон бери ушул АКШда шайлоочулар коллегиясы органы иштейт. Баса дагы бир кызык нерсе туурасында окуп алдым. Америкада өтүп кеткен шайлоолор дайыма шейшемби күнгө белгиленет. Мисалы, мурунку советтик өлкөлөрдө дем алыш күндөрү шайлоо өтөт эмеспи? Айтор себеби эмнеде экен? Ооба, бул дагы абдан кызык нерсе. Негизи дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө ушул президенттик шайлоолор болобу же парламенттик шайлоолор болобу жекшемби же ишемби күндөргө туура келет. Ал эми Америкада болсо бул ушул шайлоолор шейшемби деп өтүп келет.
тарыхка кайрыла турган болсок, ушу Америкада президенттик шайлоо биринчи жолу шейшемби күнү 1845-жылы өткөн экен. Ошол күнү өтсүн деп бекитилген экен. Негизи эле ушул 19-кылымдын экинчи жарымында дейлекпи же кап ортосуна алалыкпы, киши ошол убакта негизинен агрардык өлкө болгон. Жана ошол шайлоо участкасына барыш үчүн ошол убакта жашаган фермерлер болобу же дыйкандар болобу, алар ушу аттарын минип алып шайлоо участкасына 1-2 саат жол жүрүп барууга туура келген. Мындан тышкары ошол убакта ишемби, жекшемби күндөрү ушу карапайым калк чиркөөгө барып сыйынышкан, сейилдешкен. Мындан тышкары ушу жекшемби күндөрү базарга барып соода кылышкан жана ошол убакыттын баягы кызыкчылыктарына, муктаждыктарына ылайыкташтырып бир күндү тандашканда ушул жуманын экинчи күнүнө шейшембиге туура келген жана ошондон бери Америкада шайлоолор ушул шейшемби күндөрү өткөрүлүп турат. Рахмат. Америкадагы шайлоонун өзгөчөлүгү туурасында Элеонора Сагындык кызы баяндап берди.